15 август күнү Москва шаарында Москвадагы Кыргыз маданий борбору тарабынан уюшулган кыз-жигиттер айтышы Сармерден болуп өттү. Сармерденге Баткен областынын айымдары менен Ысык Көл областынын жигиттери таймашып, жюрилердин жыйынтыгы менен Баткен Өрүксар айымдары жеңишке ээ болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Нуржамал Табалдиева билдирди. Таланттуу кыз келиндер чогулган Баткен областынын айымдары өздөрүнүн таланттарын тартуулап, ыр-бий, күү жана автордук ыр-саптарын коштоосунда мыкты даярдыктарын көрсөтүп жатышты. Белгилүү композитор Аппаз Жайнаков Мамажан Козубаевдин чыгармаларын жаңыртып, Өрүкзар жана Айгүл Гүлөөздү өзгөчө белгилеп ырдап, көрүүчүлөргө майрамдык маанай тартуулашты. Ысык Көлдүн шамдагай жигиттери да айымдардан калышпай, мыкты даярдыктарын көрсөтүшүп, манас айтып, комуздун коштоосунда дастан ырдап, элге жагымдуу тамашалуу ырларды тартуулашты. Бөтөн жерде өз элибиздин каада салтын, үрп адаттарын таштабай келебиз. Ыркесе Сармерден шайыр апалардын негиздөөчүсү Шайыр Мурзабекова мигрант элибизге майрамдык Сармерден байма-бай өткөрүп келет. Бул да болсо алыстагы мекенибизге болгон сагыныч кусабызга өбөлгө болуп, мотивация болот. Жана ушул сыяктуу достук, биримдик, ынтымак алкагында маданий, адабий жана спорт боюнча иш-чаралар кыргыз диаспорасы тарабынан элчиликтин колдоосу менен бат-баттан өтүп турарын кабарчыбыз баса белгиледи. Баткен эли биз өзүбүздүн Москва жергесинде Өрүксарлуу айымдардын атынан болуп турган Сармерден катышуусунда каймашында бастабыз. Бүгүнкү өтүп жаткан каймаш өтө жогорку деңгээлде өзүбүздүн Өрүксарлуу айымдардын аты менен Ысык Көлдүн жигиттерини жеңүү менен жеңдик. Рахмат биздин Өрүксарлуу айымдарыбыздын таланттарына, уюштуруучу топторуна дайыма өздөрү алыста болсо дагы өздөрүнүн эң жогорку деңгээлдеги маданияттык көрсөткүчүн көрсөтсө, биз Өрүксардын Баткендин Өрүксарлуу айымдарына элибиздин атынан, Баткендин атынан, Москва жергесинде жашаган аялдардын кеңешинин атынан чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Салам медиа, Баткен.